саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Мен кайрадан эле бүгүн сиздерге үй шартында жасалган маска көрсөтүп бермекчимин. Баарыбыз эле бетибиз таза, тунук, сулуу болгубуз келет. Мага көбүнчөсү ушу бетиме эмне так түшүп кетти, кандай агарсам болот деген суроолор көп келет. Мен ошондуктан бүгүн сиздерге көрсөтүп берем. Бул петрушка менен бадыраң жашылчалардын ичинен эң терини жакшы агартып тазарткан бул ушу петрушка бадыраң маскасы. Мен бүгүн көрсөтүп берем кургак терилер үчүн. Петрушкадан бир чоң кашык салабыз бир идишке. Каймактан да бир чоң кашык салабыз. Жана дайыма эле мен маскаларыма кошуп жүргөн күрүч унунан бир кашык, сулуу унунан бир кашык салабыз. Андан кийин балдан бир кичинекей кашык бал салабыз. Балдан бир аз бир кичинекей кашык кошобуз. Андан кийин лимондон бир канча тамчылатабыз. Жакшылап аралаштырып, бетибизге коюп, бетибизди тазалап коюп туруп, 25-30 мүнөт кармап туруп, анан жылуу суу менен жууп салып, сөзсүздөргө кремибизди коюп коебуз. Баарыңыздарды жасагыла демекчимин. Биз эмне үчүн карттайбыз, биздин бетибизге эмне үчүн бырыштар түшөт? Ушул тема боюнча мен бир аз сиздерге кеп салып бермекчимин. Бул бырыш түшүүнүн себептери абдан көп. Мисалы үчүн, биринчи баштасак, мимикалык бырыштардан баштасак, биз өмүр бою күлөбүз, жылмаябыз, кабагыбыз өтүбүз, каарданып жатып, биздин ошо чекебизге, эки каштын ортосуна, көздүн айланасына бырыштар түшүп кетет. Андан кийинки себептери биз туура эмес уктоодон, көмкөрүүбүздөн жатып алабыз дагы, бетти базып алып жатканда мына ошондо да бырыштар пайда болот. Көбүнчөсү мына кулактын астына, мурунубуздун ортосуна, көздүн айланасына бырыштар бат эле пайда болот дагы. Андан кийин анан бийик жазданып жатып алуудан моюндагы туурасынан кеткен бырыштар терең бырыштарга айланат, көкүрөктөргө бырыш түшүп кетет. Андан кийинки себептери күнгө чыкканда күндөн сактоочу бет майларды колдонбойбуз дагы, күнгө күйүп калабыз. Бул күндүн нурунда ультрафиолет деген зыяндуу нур бар. Бул нур бет терисин бузуп, бат эле бет жана моюнга бырыш түшүрүп салат. Моюндагы бетке караганда абдан батыраак бырыш түшөт, себеби моюн алсыз, нымдуулук аз, ошондуктан тери жукка бат эле бырыш түшүп калып, моюн үрөң түскө айланып, жагымсыз көрүнүп калат. Андан кийинки себептери туура эмес тамактануудан, биз көбүнчө полуфабрикат, майлуу же таттуу ачууларды жеп атып, бул туура эмес тамактануудан бул азыктар терини бузуп, бат эле картаюу процессин жүргүзөт. Себептери ооруганда, стресске түшкөндө да бырыштар түшөт. Андан сырткары баягы курактык, картаюу деп коет. Жаш өткөн сайын организмде коллаген деген белок болот. Бул белок тканьдарды бекемдеп, бийкемдүү кылып турган жашартуучу белок болот. Бул коллаген азая баштаганда териде ылдый көздөй түшүп, териде боштук, чуңкурчалар пайда болуп, шишиктер пайда болуп, баягы жаш кездеги беттин тегиздиктерин жоготот дагы, тери ылдый түшүп, анан экинчи эт пайда болот, бырыштар тереңдеп кетет. Бул себептери абдан көп. Ошондуктан биз эмне кылышыбыз керек? Эң биринчиден сүйлөшкөндө эмоцияга алдыртпай, мимикасы жок сүйлөгөнгө көнүш керек, адам өзүн контролдош керек. Андан кийин аны күнгө чыкканда сөзсүз түрдө SPF бет майын колдонуп, күндөн калкалоочу баш кийимдерди кийип, уктаганда туура уктаганды үйрөнүү керек. Бетти базып албай, эки капталдан жата бериш керек, бирок бетти базып албай жатыш керек. Башты бийик жазданбай, жапызыраак жазданып жатыш керек. Андан кийин тамактанганда туура тамактануу керек. Андай майлуу, ачуу таттууларды кыскартыш керек. Эгер абдан эле таттуу жегиңиз келип жатса, анда жер жемиштерден жасалган өрүк, мейиз, кактардан жеңиз, финики жеңиз. Кумшекердин ордуна балды алмаштырыңыз. Жер жемиштерге да көбүрөөк басым жасаш керек, себеби жер жемиште витамин, клетчаткалар, микроэлементтерге бай болгондуктан алар терини жаш алып жүрөт. Жана жашарткандан сырткары тырмак жаштарга да абдан пайдалуу, бекем болот.
Анан суу ичкенде айтайын, көбүнчө буручтар кургак терилерге да бат эле буруч түшүп кетет. Ошондуктан сууду көбүрөөк ичиңиздер деп мен сунуштамакчымын. Күнүнө эртең менен ач карын 2 литр сууну же 2 литрден ашык кечки 7ге чейин ичип бүтүрүш керек. Эгер түндөсү суюкту көбүрөөк ичип алсаңыз, эртең менен шишип каласыз. Мен жана жогоруда айтып өткөндөй көздүн айланасында булчуң май жок эсе болгондуктан көздүн айланасындагы тери абдан жукка, назик. Суу ичкенде эртең менен шишип калат дагы. Көз шишип кайтканда көздүн астындагы тери жукка болгондуктан чойлуп, баягы орусча айтканда мешок пайда болуп калат көздүн астында. Ошондуктан сууну да туура ичиш керек. Мен ошол жогоруда айтып өткөндүн баарын туура аткарып, анан мен дайыма силерге жер жемиштерден жасалган маскаларды дайыма сунуштап жүрөм. Ушул маскаларды көбүрөөк колдонуңуздар, себеби масканын пайдасы абдан чоң. Даяр дүкөндөрдө сатылган маскаларга караганда өзүбүздүн колубузда жасалган, өзүбүздө өскөн жер жемиштерден жасаган маска абдан эффектүү, таасирдүү жана ишеничтүү, витаминдүү. Бул масканын жардамы карылыктын астын алат, майда түшкөн буручтарды жоготот, терини тазалайт, тери дайыма таза, тунук, бекем, ийкемдүү болот. Эгер сиздердин бетиңиздерде көйгөй жаралып жатса, күрөң тартып, бетиңиздин өңү өзгөрүп, буручтар түшүп, мурдагы жаш кездегидей тегиздигин жоготуп, боштуктар пайда болуп, шишип, жылдый көздөй түшүп баратса, экинчек пайда болсо, биздин ушул япон массажы жардамга келет. Бул массаждын өзгөчөлүгү терең сөөк иштөө менен териде жылдап топтолгон токсин, шлак, суу, шишиктин баары тазаланып чыгат дагы. Мен айтып өткөндөй, коллаген, эластина кайрадан иштеп чыгып, териде жашаруу процесси жүрөт. Жана тери тазарып, агарып, буручтар жайылып, тери жогору тартылып, тегизделип, бет өзүнүн формасына келип, жаш кездегидей жашара түшөсүз. Буюрса бул күндөр да өтөт, баары жакшы болот. Баарыңыздарга мен үй бүлөлүк бакыт каалаймын. Дайыма жүзүңүздөрдөн жылмаюу кетпесин. Дайыма ушул дүйнөдө жана анын катарында биздин өлкөдө, Кыргызстанда да дайыма тынччылык жана бейкутчулук өкүм сүрсүн. Баарыңыздарды мен жакшы көрөмүн.